Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай таамдуу жана жумшак коржиктер жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Эң алгач эле 2 жумуртканы чыгабыз. Бирөөсүнүн агын эле кошуп, сарысын алып коебуз. Үстүнө сүрткөнгө үстүнө 1 стакан кумшекер кошобуз. Жакшылап аралаштыра алабыз венчиктин жардамы менен. Үстүнө алдыңдан эритип алган 200 грамм сливочный май кошобуз. 50 мг сүт жана 500 грамм un кошобуз. Элгейбиз. 1 ванилин кошобуз. 1 разрыхлитель. Дагы эске салып кетем, эгер разрыхлителиңиздер жок болсо, сода менен уксусту аралаштырып кошсоңуздар болот. Камырыбызды тыныктырабыз 20-25 мүнөткө. Мына тыныгып чыкты. Бөлүкчөлөргө бөлүп, аябай эле жука болбош керек. Стакан менен формасын келтирип алабыз. Жандарын бөлүп чыгабыз. Үстүнө жана алып койгон жумуртканын сарысын сүйкөйбүз. градуста 20-25 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин коржиктерибиз даяр болду. Абдан даамдуу болуп бышты. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызга катталыңыздар. Ошондой эле лайк басышты, пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.